Эмне үчүн Садыр Жапаровду колдодуңуз эле дагы, эмне үчүн кайра колдобой калдыңыз? Негизги себептерин айтып берсеңиз. Сооронбай Жээнбековду колдоп койгула деп ошол кезде моралдык да, материалдык дагы көмөк көрсөтүп аткан Канчыбек Ташиев да суранды. А мен алардын позициясын колдой алган жок. Жапаровдун президенттик убактысында жасаган жакшы иштерин санап бере аласызбы? Мадымаровду колдогон доканцалардын катарын толуктабайсызбы сиз? Ошол эле Садыр Жапаров сабатсыздардын башын айландырып алгандай, Мадымаровго дагы сиздин башыңызды айландырып алган деп сиз өзүңүз ойлобойсузбу? Адахан Мадымаров сүйлөгөндөн башка эч нерсе кыла албайт. Ал сайраганды эле билет, сындаганды эле билет, текебер. Ушундай адам деп мындай сыпаттап же болбосо ушундай айткан адамдар бар да. Сиздин оюңуз кандай? Бул жанында жүрөсүз эми, аны менен пикирлеш болуп көбүрөөк маек кыласыз башкаларга карагандачы? Кандай адам деп айта аласыз? Депутат болууга өзүңүздүн оюңузча, өзүңүздүн дараметиңиз, билимиңиз жетеби? Ассаламу алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бардыгыңыздарга салам. Бүгүн биз 30 миллион калкы бар, анын ичинде миллионго жакын кыргыз жарандары, биздин мекендештерибиз эмгектенген Москва шаарындабыз. Бул жака келгенибиздин себеби туугандар, Москва шаарында эмгектенип жаткан биздин кыргыз мекендештердин жыргал жашоосун жана арман жашоосун сиздерге кененирээк чагылдырып берүү үчүн келдим. Бүгүнкү биздин каарманыбызга келип калдым азыр, бир аздан кийин тааныштырам. Бүгүнкү биздин каарманыбыз жанында турган жаш саясатчы, активистка, бизнес-вумен десек болот, же болбосо жөнөкөй эле мигрант кыз Оразайым Нарматова менен маек болмокчу. Андыктан алдыда биз менен бирге болуп туруңуздар. Маек кызыктуу болот буюрса. Кандайсыз? Жакшы. Маанайыңыз, иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Сизден интервью алганыбыздын себеби буга чейин коомчулукта өзүңүздүн Facebook тармагында блогторуңузду жүргүзүп келгенсиз. Бир канча өзүңүздүн аудиторияңыз бар, элге бир аз да болсо таанылып жүргөнсүз. Кече жакында болгон окуядан кийин бир топ биздин кыргыз жарандарына, же болбосо биздин Кыргызстанга таанылып калдыңыз. Негизи эле жалпы Оразайым сиз жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүн. Сиздин жеке жашооңуз, саясаттагы ордуңуз, алдыдагы пландарыңыз, ошолор боюнча кененирээк сүйлөшмөкчүбүз. Алгач эми сизди тааныган бар, биздин YouTube каналыбыздан тааныбаган бар дегендей. Биринчиден өзүңүз тууралуу айтып кетсеңиз, Оразайым деген ким? Өзүңүз тууралуу маалымат. Жалпы мекендештерге Москва шаарынан салам жолдойбуз. Кош келдиң, Азирет. Оразайым Нарматова өзүң айткандай эле жөнөкөй, карапайым үй бүлөнүн чет мамлекетте жүргөн мигрант кызы. Сен айтмакчы, Кыргызстандагы деги эле биздин коомдогу болуп жаткан көпчүлүк адилетсиз окуялар боюнча мен өзүмдүн ой пикиримди айтып, ошолорго чындыкты жеткирүүгө аракет кылып, ушинтип бир активдүүлүгүмдү көрсөтүп келем. Эми коом аны кандай кабылдайт, өзүнүн деңгээли, дареметине жараша болот экен. Ошондуктан бар жок ушул мени көрүп жаткан мекендештериме салам жолдойм. Негизи Москвага келгениңизге канча болду? Эмне үчүн келгенсиз? Ошол боюнча. Москвага окууганы келгенимен 10 жыл болуп калды. Кыргызстанга барып келип жүрөм. Негизи Москвага бир аз көнө түшкөнүбүз менен мына Британия мамлекети эң жашоо шарты ыңгайлуу шаарлардын бирине кошуптур да Москваны. Москваны канча жаман көрсөк да, жакшы көрсөк дагы өзүбүздүн алтын топурагыбызга алмаштыра албайбыз. Баары бир мекенге кетебиз деген үмүт тилек менен аз да болсо ушул каражат таап алалы, мамлекетке жакындарыбызга финансылык жактан жардам берели, өзүбүз дагы бир
каражаттуу болуп калалы деген эң башкы максат бар да. Анан билим жыйнайлы, тажрыйба жыйнайлы, ушундай чет мамлекеттин керемет өнөрлөрүн, керемет элге керектүү кандай десем бир нерселерди үйрөнүп, мамлекетибизге ошолорду ала кетели деген максат ой менен жүргөн жөнөкөй. Бул жакта кайсы университетте окудуңуз, кайсы факультетте, ошол кесибиңиз боюнча азыркы учурда иштейсизби бул жакта? Негизи эмне жумуш кыласыз азыркы учурда? Бул жакта мен бухгалтерский учетто окуганмын, бухгалтермин. Учурда азыр ошого бир аз жакындашып кетет, бирок официалдуу түрдө өзүмдүн кесибим менен иштебейм. Чакан курбум экөөбүздүн ишкерлигибиз бар. Эми машиналарды мурда арендага берчүк. Азыр болсом баягы бир жылга кайсы бир бааны болжолдошуп, сүйлөшүп, макулдашуу менен бере турган ушундай бир тармак өтүп алдык. Кудайга шүгүр. Сиздин жарандыгыңыз кайсы жактыкы? Кыргызстандыкы же Москваныкы да бар, Россияныкы да бар? Кыргызстандыкы, Кудайга шүгүр. Ошол мен келген жылы эле окууга тапшырып атканымда агам бул жактын жарандыгын алып бер, мен бул жактыкын алганымдын абдан көп мүмкүнчүлүктөр бар дегенден такыр ыйлап болбой койгон. Себеп дегенде өткөн күнү бир интервьюмда айткандай, Кыргызстан алтын бешигим, Кыргызстандын жарандыгын, абасын, суусун, топурагын эч нерсеге алмаштыра албай койдум да. Ошо анан жарандык албасаң деле кыргыз жарандарына мүмкүнчүлүктөр абдан көп да. Достор, эшикте бир аз суук болгондуктан биз азыр студияга кирдик. Бул жакта жылуу жумшак отуруп алып, экөөбүз сырдашып, буга чейинки Ораза айым тууралуу айтылган ар кандай айын кептердин ачык чын төгүнүн билип, кыскасы бир сөз менен айтканда болгонун болгондой сүйлөшөбүз. Мен айтып коеюн туугандар, мен Садыр Жапаровдун дагы, Мадумаровдун дагы колдоочуларынан эмесмин. Мен ортодогу нейтралдуу блогер жана журналистмин. Андыктан бүгүн ачуу да суроолор болушу мүмкүн, силерге жаккан да суроолор болушу мүмкүн. Андыктан бул интервьюдан дагы кандайдыр бир саясат жасоонун такыр кереги жок туугандар. Негизи Ораза айым, буга чейин сиз Мадумаровду колдоп, бүттүн Кыргызстан саясий партиясы менен чогуу шайлоого аттанганга чейин сиздин негизги биринчи жанагы Садыр Жапаровду колдоп, сиз өзүңүз айтып аткан ошол доконцалардын катарында болуп бир убакта алар менен чогуу иш алып барып, алардын алдында жанагы мыкты активист кыз катары жүргөнсүз. Аны өзүңүз деле танбай айтып келесиз. Анан эмне үчүн Садыр Жапаровду колдодуңуз эле дагы, эмне үчүн кайра колдобой калдыңыз? Негизги себептерин айтып берсеңиз. Кечээ күнү эле мен ушул тууралуу абдан бир жакшы маек куруп айтып бердим эле. Кээ бирөөлөргө жетип, кээ бирөөлөргө жетпей атат. 2014-жылы жаштардын катарынан биз ушундай сурулуп чыгабыз. Тагдырды өзгөртөбүз деген жаштар жаңы муун деген бир кыймыл түптөшкөн да. Анан ошондой мен анда өтө эле жаш болчумун. Баягы аруу сезимдер менен, чыныгы, баягы таза жүрөк менен ошо жаштар чыгат экен. Мамлекетте бир биз күткөндөй өзгөрүү жасай алат алар деп колдоп жүрсөм, эмнегедир жаштардын деле амбициясы өтө күчтүү. Алар мамлекеттик кызматка келип келбей жатып, кресло талашып, папка талашып, акчаларды бөлүштүрө албай жатканын көрүп абдан ренжигенмин да. Анан ошол учурлары Садыр Нуркожоевич ошол чет мамлекетте бозгунда жүргөн экен. Анан өзү интернет аркылуу байланышып, ушундай сага окшогон жаштар менен мен саясатка баргым келет, менин деген ушундай мекенчил деген партиям бар, 2010-жылы ачканбыз. Ошонун катарына келип кошул, менин саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китебим жакында ошо 2014-жылы күздө жарык көрөт. Буга чейин Уланган Кумтөр баянын жаздым, ошолорду окуп өзүңдүн ой пикириңди билдир деген сунуштарын кабыл алып окусам,
чын эле баягы уланган Кумтөр баянын окуган адам мамлекеттин тагдырына кайдыгер кала албайт да. Себеп дегенде не деген коррупциялык, не деген экологиялык Кыргызстанда катастрофаларды көрүп кайдыгер карап олтура албайсың. Ошол маселени элге көтөрүп, элге жардам берем деп аткан саясатчыны колдош керек деген принцип менен Садыр Жапаровдун ошол Мекенчил партиясынын долбоорун окуп анан кошулганмын да. Башкы максат мурдагы коррупционерлер, мурдагы булганган саясатчылар жок болчу ал партияда, Мекенчил партиясында. 2015-жылы 17 февралда партиянын кандай десем бет ачарын жасап, биз жаштар анда Жапаров чет мамлекетте эле өзүбүзчө эле ушинтип иш аракеттерди алып барып, Кыргызстандын булуң бурчуна таанытып, анан ошол түшүнүктүү максатта кошулганмын да. Бул эми Жапаровду ушул Кумтөр маселеси боюнча Патриот, Мекенчил катары өзүңүз колдогонуңуз, анан аны колдоп келе жатканыңыз түшүнүктүү болду. Эмне үчүн кайсы жерге келгенде сиз анын идеясын же болбосо анын позициясына такыр кошула албай, кайсыл жерден жанагы тамаша сөз менен айтканда махабатыңыздан кайтып кеттиңиз? 2017-жылы 25 мартта Жапаров камалып калды. Ошондо дал ошол учурда азыр мен Садыр үчүн камакта отуруп берет элем, Садыр үчүн жанымды берет элем деген сен айтып аткан доканцалардын бири да жок болчу да, камалып калгандачы. Анан ошондо биз каккылабаган эшигибиз калган эмес. Ошондо ошол Камчыбек Кыдыршаевичке мен жазганмын. Сиздин кан досуңуз, жан досуңуз камалып калды. Ушул кишиге бир көмөк көрсөтүп, моралдык жактан ушундай бир колдоо көрсөтүп коюңуз депчи. Каяктан жазгансыз аны? Facebook социалдык тармагынан жазганмын да. Анан дегенде эми өзүнүн таарынычын айтып, Садыр Нуркожоевичке болгон ошо Садыр Нуркожоевич Европага аны таштап кеткенин, анын балдары камалып атканда Жапаров андан кабар албаганын, Саруудагы жана 500 бала кармалып, анын арасында көптөгөн балдардын камалганын, ошол Мекенчилдерден 12 бала камалганын деген ошол дайыма митингде, ошол Ташиев менен Жапаров жасаган митингдерде ошол балдардын камала бергенин, Жапаровдун күнөөсү көрөгөчтүк эместигин айтып, капа болгонун айтып, бирок ошентсе дагы Жапаровго жардам берет экендигин, биздин ушинтип кайрылып көмөк сурагандыгыбызды кабыл алат экендигин айтып, анан президенттик шайлоого жакын Камчыбек Кыдыршаевич келип, Мекенчил партиясына жардам берип, Жапаровду колдоп баштады да. Сен сурооң болот да, эмнеге колдобой калдың депчи. Биз ошондо колдоп жүрдүк. Садыр Нуркожоевич өзүнүн кайрылуусунда биздин программабызга, биздин партиянын долбооруна окшош ушул программаны ишке ашырам деген президенттикке талапкерди колдой бергиле деп өзү кайрылуу жасады. Мекенчил партиясынын программасы Бүтүн Кыргызстан партиясына окшош экен, эгиз козудай эле. Анан экөөнүн дагы багыты бир болгон үчүн мен Адахан Мадумаровду колдоону туура көрдүм дагы, анан Садыр Нуркожоевичке кайрылдым. Мадумаров ушундай программаны көтөрүп чыгып атат. Эч ким батынып чыга албаганда, сиздин балдарыңыз камалып, токмоктолуп, тарапташтарыңыз биз куугунтукталып жатканда Мадумаров өзүнүн төшүн тосуп чыкты. Бизге колдоо көрсөтүп чыкты. Президентке кайрылуу жасады. Ушул кишини колдойлу, ушул идеяны колдойлу. Эки партия бириксе деле жаман болбойт деп айтып баштаганда, ошол кездеги Мекенчилдердин жарымы эмнегедир жакшы эмес кабыл алып баштады. Эмне дегенде ага чейин Садыр Нуркожоевич каркыраны ошол Адахан Мадумаров сатылышына себепкер деп бир күнөөкөр адам катарында айтчу эле да бизге. Анан мен каркыранын чоо жайын билип, Мадумаровдун эч кандай ал жерде күнөөсү жок, кайра ошол жердеги ысык көлдүк биздин аталар, апалар кол коюп берип, колдоо көрсөтүп, биздин ушул чечилбей жаткан көйгөйүбүздү чечип бердиңиз дегенин көргөндөн кийин анан түшүндүм да, бул дагы бир саясий каралоо экендигинчи. Анан айтсам, Садыр Нуркожоевич
унчукпады, мен түрмөдө отурам, эч нерсе дей албайм деди. Бирок ошондо Садыр Нуркожоевичтин жубайы, азыркы биринчи айым Айгүл Жапарова караманча каршы чыкты. Биз азыр оппозиция боло албайбыз, Садыр түрмөдөн чыгыш керек деп. Анан мен партиядан эмнегедир өзүмдүн позициямды бербей, бекем тургандыктан бөлүнө баштадым. Анткени алар жарымыбыз Сооронбай Жээнбековду колдоп башташты. Сооронбай Жээнбековду колдоп койгула деп ошол кезде моралдык да, материалдык дагы көмөк көрсөтүп аткан Камчыбек Ташиев да суранды. А мен алардын позициясын колдой алган жокмун. Анткени Жапаров ошол Атамбаевдин көчүнө каршы Кумтөрдү ушинтип сатып, ага экологиялык, экономикалык катастрофага дуушар кылгандарга каршы келип камалып атпайбы? Аларды Жээнбековдун ошол кездеги агитациясы, деги эле ошол Атамбаевдин бийлиги каршы чыгып атса, биз кантип колдойбуз? Анда эки жүздүүлүккө барабар болуп калмак да. Анан мен өзүмдүн позициямдан кайткан жокмун. Кайрадан Мекенчилик партиясы позициясынан кайтып кетти да ошол кезде. Анан мен ошондо партия кайда кетсе кете беришим керек беле, же мен өзүмдүн биринчи ошол дал ошол Мекенчилик партиясынын позициясында калышым керек беле деген тагдыр чечүүчү маселе жаралып калды да. Мен аны позициямдан кайта алган жокмун. Ошол эле мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин деп Адахан Кепсанбаев демилгелеп чыккан биздин мөңгүлөрүбүз, кен байлыктарыбыз талкаланбасын. Биздин ушул тепсе темирди үзө турган мекендештерибиз чет мамлекетке барып кул болбосун. Ушуга окшогон азыркы 6-чы чакырылыштын депутаттары кайра эле олтура бербесин, биздин тагдырыбызды талкалай бербесин деген позицияны колдоп, ушул кыймылга кошулуп калдым. Анан ошол эле 2017-жылы президенттик шайлоо бүттү. 2018-жылы Садыр Нуркожоевич 2 жолу Сооронбай Жээнбековдон адашпасам 2018-2019 ырайым сурады да. Ырайым сурап кат жазды. Ошондо мен ырайым сурабасынчы деп аябай кайрылдым да. Азыр биздин мекендештердин көпчүлүгү жакшы көрөбү, жаман көрөбү, керек болсо Текебаев ырайым сураган жок да. Анан саясий карьерасын талкалап алат. Садыр Нуркожоевич айыпсыз абакта жатат. Ал ырайым сурай турган күнөө иш кылган жок. Эртеби кечпи эл аны куткарып чыгып алат. Ырайым сурап, өзүнүн жаманатты кылбасын, позициясынан кайтпасын деп жаман көрүнүп, партиядан чыгып кетүүгө туура келди. Садыр Нуркожоевичти мен анын Жээнбековду колдоп, жакшы президент деп андан ырайым сурагандан кийин башына кичине кыйынчылык түшүп калса эле позициясынан кайтып кете берерин колдой албадым да. Менин кетишимдин себеби ошол болуп калды. Акыркы жолу сиз Жапаров менен эмнелерди сүйлөштүңүз жана андан кийин качан сүйлөштүңүз? Акыркы жолу былтыры парламенттик шайлоого жакын Жылдыз Жолдошова эжекебиз биздин баягы Турсунбай Бакир уулу менен болгон чыр-чатак болуп кетпедиби бүтүн Кыргызстан партиясындачы. Анан бир жерге барып ушул Адахан Мадымаровдун партиясы ушундай $250,000 сураптыр деп мындай ушундай сөздү айтты да. Анан мен аябай Жылдыз Жолдошовачы. Анан мен аябай мындай ушундай эле акыл эстүү, билимдүү аял киши ушуну ушактарга ишенбей эле койсо болмок деп мындай айтып, ал нерсе туура эмес десем, Жылдыз Жолдошова мага мени тарбиялап коюу максатында бир пост жазыптыр да, Facebook социалдык тармагыначы. Анан мен ошону скриншот кылып Садыр Нуркожоевичке жибердим да, мына сиздин партияңыздан Мекенчилден кезинде биз алып чыккан партиядан ушинтип кетип атат Жылдыз эжекебиз. Мен эки партия урушушун каалабайм. Туура түшүндүрүп коюңуз, менин кандай адам экенимин, кандай үй бүлөнүн кызы экендигимди сиз жакшы билесиз. Десем, анан Жылдыз Жолдошова эжекеңден сабак алып, ушул эжекеңдин позициясын колдосоң, сен кем болбойсуң деп ошо Жылдыз Жолдошова менен
бизди жараштырган да. Жараштырып, анан Жылдыз эжеке мага чалып, эми катуу кетсем көңүлүң алба, болгону мага дагы бирөөлөр сен тууралуу ушундай туура эмес маалыматтарды берип коюптур деп айтып калды. Анан андай $250,000 турсун, андан көп миллиондогон долларларды сунуш кылган бизнесмендердин акчасын четке каккан Адахан Кебсанбаевич $250,000 мындай өзүнүн кадыр баркын кетирбейт да. Себептен анын максаты эптеп эле президент же эптеп эле депутат болуп калуу эмес, тарых жаратуу, элге ак эмгегин өтүп кетүү. Түшүнүктүү. Жакында интернетте сизди президентти зектеген үчүн деп, анан аны сабатсыз деп, президентти ажоону шылдыңдаган, бул жарабаган кыз деген сыяктуу Фейсбукта ушундай посттор таркап, каралоо дейбизби же бул чындап эле ушул адамдар өздөрү жазып атабы, менде маалымат жок. Ушундай сөздөр бар. Анан сиз чындап эле президентти зектедиңиз беле? Негизи сиз зек деген сөздү кандай түшүнөсүз? Былтыры ушул президенттик шайлоого чейин негизи мындай да. Дайыма ушул сөздү элге жеткирүүгө аракет кылам. Карама каршылык болмой сайынча эч качан өнүгүү өсүү болбойт да. Ар дайым карама каршылык болуп туруш керек. Себептен де бири-бирин атаңдашып атып, өнүгүү өсүү жаралат. Анан бар жок эле Жапаровду же бар жок эле Мадумаровду колдой бериш керек дегендик бул туура эмес да. Президенттик шайлоодо мына биздин канчалаган элим деген эр азаматтар ат салышты. Биз да президент болобуз деп. Ошого президенттик шайлоого катышуу үчүн 30,000 кол топтоп бериш керек. Талапкерлигин коюу үчүн. Ошондо мына Москва шаарында штабтын жетекчиси болуп жаткан эжекебиздин орун басары болуп мен отуруп калдым. Анан кийин ошол жерде баягы биздин мигрант карапайым апалар, энелер ушул Мадумаровду колдойбуз деп өздөрү кол топтогону чыгышат жолгочу. Ар кайсы ошол тамактанчу жайларга, ар кайсы кыргыздар көп жайгашкан ошол жерде отурукташып калган убактылуу биздин мекендештерибизге барып, биз Адахан Кебсанбаевичти колдосоңор, колуңарды коюп бергиле деп топтоп жүргөндө, ушул жерде ошол видеолорду коюп кетишиңди суранат элем да, элдер түшүнсүн. Жана Садыр Жапаровдун бир тарапташы эми абдан фанат болуп колдогон бир жигит келет да, силер эмне себептен Садыр Жапаровго кол топтобой, Мадумаровго топтоп атасыңар дейт да. Сабатсыз деп ошол баланы айтсак болобу же кандай, мындай мен түшүнбөй турам. Анан дегенде тиги эжелер айтат, сен деле Садыр Жапаровго кол топтой берсең болот. Сага эч ким каршылык көрсөтпөйт. Биз Мадумаровдун колдоочуларыбыз, биз ошого кол топтоп атабыз деп айтат да. Дегенде тиги бала, жок, силер только Жапаровго топтошуңар керек. Силер ушинтип Садыр Жапаровго каршылык көрсөтүп атасыңар деп ал эжелердин кагасын жыртып салат да. Анан тиги эжелер, сен эмнеге бизге мындай, биз суукта ушундай бир кыйналып топтоп атсак, ачка калып, ток калып ушинтип топтоп атсак, сен эмнеге буну жыртып саласың деп телефонго тартат тиги жигиттичи. Телефонго тартканда мен эмне тартып атасыңар деп телефонун алып жерге чаап, сындырып, тиги эжелерди жакалап урат да, кол көтөрөт. Анан кол көтөрөт да, тиги эжелер эми эркек бала да билегине күч толуп турган бир, мен аны зектемек турсун, ушундай бир дүйнөдөгү эң жаман сөздөр менен каргагым да келет да, керек болсо. Кандай акмак өзүнүн энесиндей энелерге кол көтөрөт. Сабатсыздыкта чеги менен болуш керек да. Анан ал эжелер мага ыйлап келет да, сынып калган телефонун көтөрүпчү. Ушинтип Жапаровдун колдоочусу бизди уруп, ушинтип телефонубузду сындырып, кагазыбызды айырып койду депчи. Анан мен ушундай ачуум менен Садыр Нуркожоевич өзү Фейсбукта отурарын мен билем да. Мен анын кезинде шакирт болуп жүргөнмүн. Ал өзү окуйт экен, бар жок маалымат менен кабардар болуп турушун билем да. Садыр Жапаровдун атын белгилеп туруп кайрылуу жасадым.
Садыр Нуркожоевич, эмне сизди ушундай бир сабатсыз түркөй ушундай жигиттер колдойбу? Эмне себептен энелерге кол көтөрөт? Өзүңүздүн тарапташтарыңызга айтып койбойсузбу? Энелерге кол көтөрбөй, жакшына бир тартип менен, бир мыйзам чегинде атаңдашалы деп. Же бизге зулумдук, басмырлоо, сиз келелекте эле ушундай болуп баштаса, эртең эмне болот биздин тагдырыбыз? Азыртадан кайрылуу жасап коюңуз деп мен ошол жерде кайрылгам да эми. Эмне сизди зектер колдойбу, же эмне алар энелерге кол көтөрүп аткандар зектерби деген сөзүм бар. Аны мына видеодон деле азыр көрсөтүп деле койсоң болот да. Анан мен ошондой эмоция менен, ачуу менен ошо энелерге кол көтөргөн ошондой бир өтө деңгээли төмөн адамдарга кайрылгандыгым, кайсы бир Жапаровдон дейбизби, же ортодо чагымчылдарга жакшы бир оокат болуп калды дагы, ошол сөздөрүмдү кыркып монтаждап, сен кыргыз элин зектедиң, сен деген Жапаровду зектедиң, ошон үчүн жооп бер, ошон үчүн кечирим сура дейт. А мен антип айткан эмесмин да. Мен ошол энелерди ургандарды айткам да. Мисалы үчүн ошол жерде дагы канчалаган агаларыбыз, эжелдерибиз кайрылуу жасады. Зектемек турсун, энеге кол көтөргөндүгүң үчүн башыңды жулуп коет болчумун депчи. Биз ошол жерде мына Ички иштер министрлигинин бул жакта Москвада өкүлчүлүгүнө да кайрылдык да. Ушинтип энелерге кол көтөрдү, мыйзам чегинде жоопко тарткыла деп эч кандай реакция болгон жок. Кайсы бийлик келбесин ошолорго кошомат кылып, элчилик да үйрөнүп калган, мамлекеттик кызматкерлер да үйрөнүп калган. Эми мен аларды күнөөлөй албайм. Онун бар жогуна Жапаров өзү мен керт башым менен жооп берем дегендейин тарапташтарын да бир тартипке салып койчу бир ыкма ойлоп тапса жакшы болмок да. Сиз өзүңүздү калысмын деп айта аласызбы? Калыс адаммын деп. Эгерде мен бай, бийлиги бар партияларды колдоп, акча үчүн, байлык үчүн ошолордун таламын талашып жүрсөм, анда мен калыс болбой калмакмын. Мен 12 жыл кызматсыз жүрсө дагы дайыма адилетсиз каралоого калган партияны, анын лидерин колдоп жаткандыгымды калыстык деп эсептейм. Себеп дегенде, мен мына 1 жыл до конца дейбизби, же кайсы бир күчтөр дейбизби, ошолор менен согушуп жатып, курдоомат эмне экендигин, айыпсыз каралоо эмне экендигин жон терим менен билгендигим үчүн ушул 30 жылдан бери караланып келаткан партия лидерине даңк жана дүңк дегим келет. Түшүнүктүү. Азыркы учурда Жапаровдун президенттик убактысында жасаган жакшы иштерин санап бере аласызбы? Сиздин көңүлүңүзгө толгон, негизи эл үчүн жасаган кайсы жакшы иштерди жасады? Калыс сөзүңүз, калыс оюңуз. Калыс оюм, мамлекеттик ишмер болуш керек да президент. Мамлекеттик ишмер деген тажрыйбалуу болуш керек. Азырынча мен Садыр Нуркожоевичтин мамлекетте ар бир кыргыз элинин, ар бир кыргыз жаранын көзүн ачып кое ала турган жумуш жасаганын көрө элекмин да, айта албайм. Мен аны айтсам анда туура эмес болуп калат. Себеби мына азыр Садыр Жапаровдун тарапташтарынын айтканы, мага айтканы мен айтайын, алар мынтип атат да: Кытайдан карызды төлөп койду, кумтөрдү кыргыз элине алып койду, коррупционерлерди кустуруп, бюджетти толуктады деп айтып атышат да. Макул. Мен дагы ошолорго окшоп көзүм май басып эле кумтөрдү элге алып койду десек, анда кумтөр акыркы соңку айларда 6 килограмм эле алтын чыгарыптыр. Ана биздин алтыныбыздын баасы баркы түшүп кетиптир да. Соттон утуп чыга элек. Аны биз ийгилик дейбизби, же кемчилик дейбизби, аны тарых көрсөтөт. Коррупционерлерди кустуруп, бюджетти толуктап койду деп айталы десек, кайсы коррупционер? Бир кишини айтат, мен анын атын атагым келбейт. Азаттык иликтеп чыкканда $700 миллион Кыргызстандан чыгарып кеткен деп айыптап атат да. Матраимов деп эле айтайынчы.
Анан аны 2 миллиард сом мамлекетке кустурду деп атат. 2 миллиард сомду биз долларга чаксак 12-13 миллион доллар экен. 700 миллион доллары менен 12-13 миллион доллардын айырмасы барбы? Чоң да айырмасы. Анан кантип кустурду? Кустурту же түкүртүп койдубу? Эми кайсы коррупционерлерди, олутту бир Кыргызстандын тышкы карызын төлөттүрүп койдубу? Алардын кускан акчасы ошол мамлекеттин тагдырын каалагандай калчайбыз дегендерди сол чөнтөгүнө кетип атабы же чын эле бюджетке кетип атабы? Кытайга карызды төлөп кой дейт. Кытайга карызды төлөгөн жок. Ал Кытайдагы карыздын процентин гана төлөдү. Быйылкы жылдын эсебинен араң-араң жабылды ал нерсе. Кытайга карызыбыз керек болсо 3 миллиардка жакын болуп атат. Анан кайсы жетишкен иштерди айтам. Аны айтсам мен анда Жапаровдун душманы болуп калам. Мен кайра чындыкты айтып, Садыр Нуркожоевичке ушул сизди кошоматчылар коштоп алды, жаныңызда жүрөт. Сиз эптей албай атасыз деп айтканым менен кайра мен ага жакшылык кылып атам деп ойлойм да. Азыркы учурда мисалы Садыр Жапаровду президенттиктен алып таштадык. Ушундай элестетип атабыз да. Алып таштадык. Кимди президент кылсак болот? Сиздин оюңузча? Эми мен калп эле романтик болуп эле өзүмчө эле ушинтип кыялданып эрчүү жаштан бир аз өтүп калдым да. Садыр Нуркожоевичти азыр эле кызматтан алып салыш керек, жана коюп коюш керек дегендей мындай до конца деле эмесмин. Биздин Кыргызстаныбызга революциялар өтө чоң терс таасирин тийгизип атканын көрүп атабыз. Экономикабыз болуп көрбөгөндөй бөксөрүп кетип атат. Мен Жапаровга эмне деген кеңеш бермекмин. Аны азыр эле кете калсын, жогула калсын дебейм. Эптей албаса, мыйзам чегинде эле Жээнбековго окшоп өткөрүп берсин. Бирок эптейм десе, анда жанындагы жалпы кошоматчылардын биринчи өзүнүн досун, өзүнүн ошол аялын ушу мамлекеттик иштерге, мамлекеттин тагдырына мындай өздөрүнүн колун салып алып ушундай бир өзүбүз каалагандай калчайбыз дегенге жол бербеш керек. Өзү жалгыз башкарыш керек. Аны мен эмес, жалпы эле ушу акыл эсте бүт саясатчылар айтып атат да. Мамлекетке азыр кимге өткөрүп беришим керек дегенде аны эл аныкташ керек, мен эмес. Эл кимди тандаса, ошол ылайыктуу. Менин оюмча, ар бир мамлекеттик кызматта тепкичтерде көтөрүлгөн жогорку билимдүү, тажрыйбалуу, мурда башка мамлекеттин президенттери менен, эл өкүлдөрү менен, деги өкмөттөрү менен тең ата сүйлөшө ала турган мыкты президент келиш керек. Аны мен жашырбай эле айта алам. Эл тандаса тандайт, тандабаса өзү билсин. Менин тандоом, жеке менин тандоом Адахан Мадумаров. Адахан Мадумаров тууралуу дагы бир мындай коомчулукта ар кандай сөздөр бар да эми. Буга чейин посттордон угуп көрүп калгандарыбыздын арасынан Адахан Мадумаров сүйлөгөндөн башка эч нерсе кыла албайт. Ал сайраганды эле билет, сындаганды эле билет, текебер. Ушундай адам деп мындай сыпаттап же болбосо ушундай айткан адамдар бар да. Сиздин оюңуз кандай? Бул жанында жүрөсүз эми, аны менен пикирлеш болуп көбүрөөк маек кыласыз башкаларга карагандачы? Кандай адам деп айта аласыз? Ушул сөздөр, ушул сындар туура келеби? Башында мен деле ошентип ойлойт элем да. 2017-жылга чейин сөзгө конок бербеген, эч бир мындай бир аз андан билими тайкырактарды теңине албаган текебер киши, өзүнүн сөзүнөн кайтпаган, меники эле туура дей берген киши го деп ойлочу элем да. Бирок ал менин сабатсыздыгым экендигин билдим. Адам менен мамиле кылбай туруп, аны менен пикирлеш болбой туруп, же болбосо анын көрөгөч экендигин билбей туруп, жаман ойлой береткенсиң да. Ошол эле ошол аны сайрай берет, эмне иш кылбайт дегендер кимдер? Катуу мүнөзүнө салып жүрүп, ошол уйгурлардын колунан кулчулуктан 10 миңдеген биздин жарандарды куткарып келген Мадумаров азыр мына Россияда такси кызматында иштеп аткан врачтардын
деги эле ушул мугалимдердин кесибине ээ болуп биздин Кыргызстандын дипломдору ишке жарап атканы, ошону ишке ашырган Фратков менен вице-премьер кезинде кол коюп ушул келишимди ишке ашырган Мадумаров. Ошол эле Садыр Жапаровду колдогон доканцачылдардай Мадумаровду колдогон доканцалардын катарын толуктабайсызбы сиз? Ошол эле Садыр Жапаров сабатсыздардын башын айландырып алгандай Мадумаровго дагы сиздин башыңызды айландырып алган деп сиз өзүңүз ойлобойсузбу? Негизи ушундай карама каршылыктар болушу мүмкүн да? Жакшы суроо. Эми сенин аудиторияң деги эле ошол сен айтып аткан адамдардын аудиториясы ушул суроолорду бергиси келет да. Анан аларга сөзсүз түрдө жооп беришим керек. Мен Жапаровдун жалпы тарапташтарын эмес, айрым бир тарапташтарына салыштырмалуу мен Мадумаровду колдогула деп мен өзүмдүн пикиримди таңуулабайм да. Ал менин тандоом. Силер өзүңөрдүн каалаган тандооңорду жасагыла, бирок тандоо жасаардан мурда ким эмне жумуш кылган ошону изилдегиле деп айткым келет да. Мисалы мен жөндөн жөн эле сен айтмакчы башым айланып эле келип Мадумаровду колдоп калгыдай, сен айтмакчы керемет мүнөздөгү киши же акчасы көп же бийлиги көп киши эмес да. Ошондой оор мүнөзүнө чыдап, каардуу мүнөзүнө чыдап, анын ушундай болуп көрбөгөндөй каралоого калганына чыдап, тепкиде калганына чыдап, ошондон кийин колдоо мен ойлойм бул мактоого гана арзый турган нерсе. Азыр ичинен чын жүрөгүнөн Мадумаровду колдосо дагы ага келип мен сизди колдойм, мен сиз тараптамын деп айткандан коркот көпчүлүк адамдар. Алар унчукпай барып шайлоодо добушун берип коет, бирок көкүрөк кагып мен сизди колдойм деп айта албайт. Себеби колдойм десе эле мага окшотуп эле же башка бир карапайым жөнөкөй ушундай таза адамдарды дал эле ошо Мадумаровдай кылып каралап салат да. Анан кийин Садыр Жапаров чындыгында мүнөзү өтө жакшы киши. Абдан жакшы баарлашат. Сен жашсыңбы, кичүүсүңбү, улуусуңбу ага карабайт. Жакшы мамиле кылат, жакшы дасторкон жаят, жакшы сүйлөшөт. Керек болсо ошо айрым тарапташтарына жакшы айлык маяна төлөп берет. Мадумаров андай эмес. Мадумаровду кайра элдер ошол мүнөзүнө чыдап, өздөрү чөнтөгүнөн акча чогултуп берип, мигранттар менен жолугуп кетүүсүнө чакырат да. Айырмачылык бул жерде ат менен төөдөй болуп атпайбы? Анан кантип башың айланып эле мынтип эле бир Мадумаров же мен кумтөрдү ала коем, мамлекетти бир жылда тышкы карызын кутулуп коем деген керемет убадаларды бербей эле отурбайбы? Ал реалдуулукту эле айтып атат, ачуу чындыкты айтып аткан үчүн баары аны жаман көрүп атат. Биз көрүп келебиз, Мадумаров менен Садыр Жапаровдун тарапташтарынын ортосунда негедир мындай батыл жүргөн сыйт да. Эки жаат болуп алып, ары көз, бери көз болуп, интернетте согушуп аткандай көрүнөт да. Анан сизге жеке өзүңүзгө кандайдыр бир коркутуу, үркүтүүлөр, бул эми комментарийлер, соц тармактагылар белгилүү эле ал. Бирок мындай жеке чалуулар, же болбосо көчөдөн кармап алып коркутуулар болду эле, болбоду эле? Жапаровдун тарапташтары менен эмес эле, буга чейин деле болгон. Себеп дегенде бүтүн Кыргызстан Атамбаевдин деле, Жээнбековдун деле учурунда ачуу сындарды айтып келген партия болгондуктан мен Жээнбековдун учурунда кошулуп калдым да. Атамбаевга чейин, Атамбаевдин бийлигинин учурунда мен мекенчил делем. Сооронбай Жээнбековдун кошоматчылары да бар эле. Ушундай эле интернет тармагынан дал ошо сен айтып аткандай эч нерсе жумуш кылбайт, сүйлөгөндөн башка эч нерсе колунан келбейт деген ошо терс жактан мүнөздөп берип атты да. Андан кийин эле ошол эле топ Жапаровго өтүп калды дагы. Элдин баары Садыр Жапаровдун тарапташтары менен Мадумаровдун тарапташтары бири-бири менен ушинтип урушуп кетти деп атат. Болгону Садыр Нуркожоевич интернетти өзү жакшы колдонгондуктан, өзүнүн бир топ 30-40-50гө чейин группасы бар болгондуктан, интернетти кантип хайыпкарынмаганды билгендиктен, анын тарапташтары дагы интернетти жакшы өздөштүргөн үчүн мен азыр ушул жерге сага сүрөттөрдү берем, коюп койсоң болот. Менин видеом чыкса эле группаларында дизлайк баскыла,
жаман комментарий жазгыла деп автоматтык түрдө ушинтип жазып кетишет экен да. А мунун эмне кереги бар? Биз андай төмөндүккө түшүп алар менен урушпайбыз. Жагабы, лайк бас, жакпайбы, дизлайкыңды бас, ал нерсе менен эч нерсе өзгөрбөйт. Болгону мындай бийик деңгээлде, адамгерчиликте, мындай туура эмес иш болсо ошону айтып үйрөнөлү, кур доомат баары өздөрүнүн башына кайтып келет. Түшүнүктүү. Өткөн жылы шайлоодо Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы утуп келип, маарадан өтүп, мындайча айтканда, депутаттыкка сиз дагы өткөн болчусуз да. Анан ошол мезгилде кандай сезимдер болду? Депутат болуп мандат алмаксыз да, эгер төңкөрүш болбогондочу. Анан эмнелерди пландап аттыңыз эле? Негизи эле депутаттыкта эмне үчүн барып аткансыз? Эмне үчүн бардыңыз? Кайсы мыйзамдарды, биринчи барып эле кайсы мыйзамдарды жазмаксыз? Мындай негизи депутат болоюн деген кыялыңыз бар беле? Же бул сиздин планыңыз беле? Ушул боюнча айтсаңыз. Мен ушул коомдук иштерге, социалдык маселелерге кызыкканым ушул 18-19 жашымдан эле ушундай активдүү катышып, бар жок маселелерде өзүмдүн пикиримди билдирип, жаш ушу чырпыктай кезимден эле элдин көз астында чоңойдум да, чоңоюп келатам. Менин кыялымда ушул мамлекетке кантип салым кошом, кантип өзүбүздүн элибизге, жерибизге менин кыпындай болсо дагы пайдам тиет деген чоң бир аруу тилектерим бар эле. Негизи сиздин депутат болууга өзүңүздүн оюңузча, өзүңүздүн дараметиңиз, билимиңиз жетеби? 6 чакырылыштын депутаттарын көргөндөн кийин мен сөзсүз барышым керек деген чечимге келгенмин да. Себеп дегенде мен алардай дараметим байлык жагынан жетпейт. Бийлик жагынан, тааныш жагынан жетпейт. Бирок аракетчилдигим, уюштургучум, иштерман тарабынан дараметим алардан ашат деп ойлойм да. Себеп дегенде баягы жашыңда берсин менетти, карыганда берсин дөөлөттү дейт. Кичинекей аттан чуркаганы билинбейт дейт. Мен аларды мактанып, ушинтип айтсам туура эмес болуп калат, калганы тарык тараза. Анан сен да жана суроо бербедиңби эме депчи. Партиядан өтүп калдың, кандай сезимдер болду деп атпайсың? Өткөндө кандай сезимдер болду, анан кайра ал алдыдагы эми бул деген балким кубаныч болушу мүмкүн. Ошол эле кубаныч заматта эле кайра ортосунан кесилип кени бул кандай болду? Эки моментти айтып берсеңиз. Биринчисинде мен ушунчалык эле жер чапчып, кайгырып, ыйлап кала тургандай тагдыр чечүүчү нерсе эмес. Анткени Бүтүн Кыргызстан партиясы жападан жалгыз парламентте жеңип алган, утуп алган партиялардын ичинен өзүбүз кайра четке кагып, биз мандатты албайбыз, элдин тандоосу болсун деп, ошо митингге чыгып, ошол жерден ой билдирген партиялардын бири болдук. Бийликтин 3 партиясы унчукпай тымпыйып отурушту. Биз кайра ошол мандатыбызды албайбыз, биз эл менен бирге болобуз дедик. Мен жашмын, кагыламын, согуламын, азыр эле барып бийликке барып отуруп калышым керек. Ал үчүн мен ушундай болуп көрбөгөндөй туура эмес жолдорго барып, эптеп эле кызматка жетип алыш керек деген нерсе жок. Кудай маңдайыбызга жазган көрөбүз, элдин тандоосуна, Кудайдын буйругуна карата боло берет калган нерселер. Анан буйруса келечекте жакшы сен менен кошо биргеликте сендей жаштар менен мамлекетибизге салым кошобуз. Сиздин бала чагыңыз кандай өттү? Өзүңүз мурда эмнелерди кыялданчу элеңиз кичинекей мезгилиңизде? Анан үй бүлөдө, негизи эле үй бүлөлүк абал, кандай жашоодо чоңойдуңуз? Ар кандай адамдар бар? Кичинекейинде көргөн кыйынчылык же болбосо кичинекейинде көргөн жыргалчылык. Кичинекейиндеги бул жашоо турмушу чоңойгондо дагы ал баланын психологиясына, ал баланын жүрүм турумуна аябай көп таасир этиши мүмкүн да. Негизи эле таасир этет. Сиз кандай жашоодо чоңойдуңуз? Мен чексиз сүйүүдө чоңойдум. Себеп дегенде атам менен апамдын улгайып калганда көргөн кызымын да.
атам деле келген сайын эле ошо колунда бир таттуусун көтөрүп үйгө көтөрүп кирчү, жөн кирбейчи. Эми финансылык жактан мен төрөлгөн жылдары бар жок эле биздин мекендештерге кыйынчылык болгон да. Мен деле эми жыргап эле ушундай бир оозумда алтын кашыгым менен төрөлгөндөрдүн катарында толуктобойм. Кезинде ушул апам мугалим болуп мектепте иштеди, атам электрик болуп ушул элдердин тогун текшерип иштеп жүрдү. Анан апам экөөбүз барып алып, жанагы кореецтер кияз, сабиз эгип кетчү да. Анан алар деген жанагы чогултуп кеткенден кийин ошолордон калганын биздин диалектикамен айтканда машак деп коет. Ошолорду барып жанагы ар жерде калып калган пияздарды чукуп терип, жанагындай баштыкка салып алып көтөрүп, апам экөөбүз жетелешип келген ушундай керемет бактылуу күндөрүмдү сагынам. Апам экөөбүз ушул атам көбүнчөсү жумушта болгондуктан үйдө бекер отурбай ошентип барып топтоп келчүк да, сабиз же пияздарды үйдө жөн отурбайлы деп полялардан. Анан мектептен ушул 40 соттук жерди алып, апам ошол жылы раматылыкта бир тууган агам үйлөйбүз деп калышты. Анан бир 40 соттук жерди алды да, анан апам ошол жерге капуста экти да. Эми атам тигил күрүч таласын карайт, семчка таласын карайт, анан апам өзүбүз карайбыз деп апам экөөбүз. Мен анда биринчи класс элем. Биринчи классты бүтүп, экинчи класска көчүп капусталарды эгип, өзү ошол жерди чаап, ошол сууну кое берип, анан ошондо бир булактан суу акчу да, чоң бир каналдан ошол булактан суу келип кошулчу. Апам жарты нанды эмесине түмөгүнө түйүп алып келет эле да, апам экөөбүз жана жарты нанды бөлүп, ошо булактан сууну ичип, ошо нанды ошо булактагы сууга алып жейт элек да. Ошондон өткөн таптуу, ошондон өткөн бактылуу мүнөт, бактылуу учур жок. Мен сагынам ошол учурду. Жарты нан болсо дагы апам экөөбүз бөлүп жеген эң керемет учур бар. Балалыгымда мен ушу апамды бактылуу кылсам, атамды бактылуу кылсам деген ой кыял менен чоңойдум. Мен мектептен 5 алып келсем, 5 деген баа окуп келсем, апам аябай кубанчу да. Анан менин ушул күнүмдүк кыялым апамды бактылуу кылайынчы деген кыялым өсүп, өркүндөп отуруп, ошо элибизди бактылуу кылалычы. Мен апама окшогон энелерди бактылуу кылайынчы. Апам көрбөй калганын ушу биздин башка энелерибиз көрсүн деген ой тилектер менин кыялымда. Ал нерсеге жетиш өтө кыйын. Баягы апам айта берет эле. Күндө кечинде жатарда, Кудай, жүрөгүмдү тазалап бер, көрө албастык, ич тарлык деген сезимдерден мени арылтып кой деп сурансаң, Кудай сенин жүрөгүңдү тазалайт, сенин жолуң ушундай ачылат, ырыскы береке келе берет, жүрөгүң тазаланат, сенин айлана чөйрөң дагы өзгөрөт деп айта берчү. Ошон үчүн баягы көрө албастык, ич тарлык бул адамдын эң чоң душманы ошол да. Ошондон арылгандан кийин гана адам чыныгы бактылуулукту сезет. Андан арылбай туруп, ызы-чуу, бири-биринин көңүлүн орутмай, ушундай нерселерден кутула албайбыз. Түшүнүктүү. Былтыркы шайлоону көрдүк. Быйылкы шайлоодон эмнени күтүп атасыз? Таза, так, акыйкат, адилеттүү өтөт деп ойлойсузбу? Сөзсүз түрдө каршылыктар болот, сөзсүз түрдө кандай десем, кароолоо дагы башталат. Эми өзүң деле көрүп атпайсыңбы, шайлоо баштала эле кароолоолор башталды. Керек болсо мына эми ошолорду сөз катарында деле эсептебей айтпай эле коеюн дедим эле, бирок биздин карапайым элибиз ошону жаңылык катарында кабыл алып алат экен да. Элге чындыкты жеткирүүнүн эки гана жолу калды эле да. Тиги докансалардын деңгээлине түшүп, ажылдашып, кыжылдашып, ошолор менен сүйлөшүп атып, алардын деңгээлин элге көрсөтүш керек болчу. Же болбосо аларга көңүл бурбай өз жолубузда кете беришибиз керек болчу. Мен эми ошол докансалардын деңгээлине түшүп, аларга түшүндүрүүгө аракет кылып көрдүм бир топ эле жолу. Бирок өтө эле мындай алар адамгерчиликти түшүнбөй, кээ бир айрым адамдар, мен баарын айткан жокмун.
дагы гана ушул жерде эметип жүрүшпөсүн, сөзүмдү кесип алыпчы. Чындыкты жеткирүүгө аракет кылып көрдүм, бирок туура кабыл ала албады. Эми өзүбүздүн жолубузда кете беребиз. Партия сөзсүз түрдө өзүнүн багытын, жолун айтат. Бирок шайлоо таза өтүшүнө күмөнүм бар. Күмөнүм бар. Ошол эле учурда элибиз туура тандоону жасашы керек деген үмүтүм да бар да. Элибизге үмүтүм бар. Бийликке, Борбордук шайлоо комиссиясына күмөнүм бар. Маегибиздин акырына, соңуна жетейин деп калдык. Бул эми соңку суроо болсун. Сиз эгерде бүгүн же эртең Жапаровдун алдында болсоңуз, эмне суроо бермексиз же эмне сунуш айтмаксыз? 3 эле суроо дейличи мейли. Садыр Нуркожоевичке менен ушул 1 жыл болуп калды. 1 жылда эле боло элек сүйлөшпөй калганыбызгачы. Камактан чыкканга чейин эле сүйлөшүп атканбыз. Садыр Жапаровго айтмакмын да, тигиге дагы, буга дагы макул деп, бул коррупционерге, тигил коррупционерге ишенип, Акаевдин, Бакиевдин, ошол эле Атамбаевдин учурунда иштеген адамдар менен иштешип, эч качан сиз ойлогон ойду ишке ашыра албайсыз. Мунун баары жогу жалган. Өзүңүздү алдабай эле коюңуз. Сиз ошонун айынан жаман көрүнүп атасыз деп айтмакмын да. Менде мындай ой жарала берет дайыма. Жапаров камалып калганда элим мени коргоп, колдоп чыга албады деген таарыныч барбы, баары бир ичимде. Мейли кантип болсо да бийликке жетиш керек. Бийликке жетип алып, анан өзүмдүн жакшы иштеримди ишке ашырып кетем деген ой бар болсо керек. Ошонун айынан тиге да, буга да макул деп коюп бардыбы. Мисалы үчүн ошол эле мына президенттик шайлоого чейин Бабанов менен учурашып алып, кучакташып алып, Бабанов менен Садыр Жапаровду колдойм деп экөө барбады. Анан Бабанов менен макул деп учурашып, кучакташып алып, анан аны камаганда логика кайда калды? Жөнөкөй эле маселе. Текебаев деген Маевскийдин акчасын алган. Ал ушинтип коррупционер деп ушактап алып, анан кийин ошол эле Жапаровдун учурунда, бийликтин учурунда соттор Текебаевди актап чыгарып атпайбы? Анда логика кайда калды? Анда Жапаров жалганчыбы? Массалык түрдө элди алдап атабы ал коррупционер деп? Ошондо Текебаев жооп бериш керекпи же Жапаровбу? Мына ушундай баягы кече айткан сөзүңүздү унутуп калып, анан эртең туура эмес жолду басып аткандыгыңыз бул сиздин 1 жылдын ичинде туура эмес жолдо кетип аткандыгыңызды айтып койду деп мен ушул маселелерди айтмакмын да. Үчүнчүдөн, өзүңүздүн жакындарыңызды, досторуңузду саясатка аралаштырбаңыз. Алар сиздин кадыр баркыңызды, сиздин чыныгы кандай адам экендигиңизди унутта калтырып, сизди чоң монстр көрсөтүп, элдин арасында сабатсыз, өтө билимсиз, эң бир даканса боло берет деген президенттердин катарына кошуп коюп атат деп айткым келет эле да. Ушул сөздөрдү айтмакмын. Ушул чындыктарды айтып эле жаман көрүнүп атам да. Чоң рахмат сизге. Убактыңызды бөлүп, биз менен сырдашып, бардык өзүңүздүн позицияңызды, оюңузду бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин подписчиктерге, биздин YouTube көрүүчүлөрүбүзгө кыскача кайрылуу жасасаңыз болот. Урматтуу мекендештер, жанагы биздин Азирет инибизге окшоп мындай чындыкты өзүм жанымдан келип, билип, ушундай бир кандай десем, мени таанып, анан мага баа берсеңиздер жакшы болот эле деп айткым келет да. Мен эмоция менен айтып аткан көптөгөн сөздөрүмдү кыркып, бурмалап, ушу YouTube каналдарга чыгарып жаткан адамдар кимдер? Алар да тарых астында, Кудай астында жооп берет. Бирок мен эми аларга тарынып, аларга жамандык кылып, эртең өч алуу аракетин жасабайм. Менин гана өзүмдүн социалдык баракчаларыман, ушундай чыныгы жүзмө жүз келип отуруп, маек алгандардын баракчаларынан, өзүмдүн Facebook каналымдан,
эркиндик YouTube каналы дейбизби, ошого окшогон чындыкты көрсөткөндөрдөн гана көрүп, ошолордон гана туура маалыматты алып, анан баа беришин каалайт элем. Эми биздин багытыбызды, биздин жолубузду колдогон адамдар бар, колдобогон адамдар бар. Бирок колдош керек, 80% ушинтиш керек деп таңуулап иренжитким келбейт да мекендештерди. Ошондуктан баарыңыздарга Москва шаарынан салам жолдойм, адаттагыдай эле сак саламатта болуңуздар. Кыргызстан баарыбыздыкы, бар жогубуз биргеликте чындыкка жеткенге аракет кылалы. Сен да каналыңа ийгиликтерди каалайм. Кыргызстандын мыкты журналисттердин алтын калем алган ушундай бир керемет журналисттердин катарында болушуңа тилектешмин. Ийгиликтер болсун. Рахмат чоң. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, бул берүүнүн аягында эмне үчүн Ороза айымдан интервью алдың деген дагы суроолор мага Инстаграмдан көп келип атат. Эми бүгүнкү күндө интернет желилеринде элдин оозуна көп алынып, кээ бирөө тепки жесе, кээ бирөө аябай популярдуу болуп аткан адамдардан жанынан барып интервью алып, ал адамды ачып силерге көрсөтүп берүү бул менин блогерлик жана журналисттик милдетим болгон үчүн мен коомдо талкуу болуп аткан адамдардан сөзсүз түрдө интервью алам. Дагы кимден интервью алыш керектигин сиздер комментарийге сөзсүз түрдө калтырып кетиңиздер. Сунушуңуздарды албетте биз четке калтырбайбыз. Кийинки Москва жергесиндеги биздин мигрант мекендештерден интервью алганды улантабыз. Кызыктуу адамдарды, кызыктуу каармандарды сөзсүз түрдө комментарийге жазыңыздар. Лайк, комментарий жана бул видеону башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ошо кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.